Саламатсыздарбы кадырман угармандар жана көрөрмандар. Бүгүнкү талкуубузга соттордун тандоо кеңешинин төрагасы Шамар Алмайчиев, Коомдук иликтөө институтунун башчысы Рита Карасартова жана президенттик аппараттын соттук укуктар бөлүмдөр боюнча башкармалыгынын эксперти Манас Арабаев катышат. Чакырган конокторубуз азыр студиябызда. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Угармандарыбыз адаттагыдай эле 31 61 63 номерин терип байланышка чыгып, биздин талкууга катыша алат, пикирлерин айтып, суроолорун бере алат. Анда эмесе талкуубузду баштасак, мына сот системасын реформалоо жалпы бир темасын алганда, мына ошол реформалоонун бир соттук системанын сырткы бир формасы мындай түзүлгөндөй болуп жатат да. Маселен, ушул сотторду тандоо кеңеши, андан кийин соттор кеңеши түзүлдү. Президент менен жогорку кеңештин бул сферадагы ролдору аныкталды. Мына ушулардын баары реформанын башкы максаттарынын бири болгон соттордун көз карандысыздыгына, коррупциядан алыс болуусуна, бир ийгиликтүү бир реформа жүрдү дегенге алып келдиби? Ритайым, сизден баштасак, ушул байкоо салып жүргөн эксперт катары. Эгер эми бүгүн баягы 3 жыл почти болуп калды, реформа башталды дегенден бери мен жалпылап баягы убакыт аз да айтып кете турган болсом, өз алдынчылыкка алып келген жок. Бүгүнкү күндө биз наоборот көрүп атабыз, сот системасы, ошонун өзүн өзү тазалай турган соттор кеңеши органы дагы өз пикирин айта албайт. Анткени себеби ошол сот кеңеште отурган 2/3 бөлүгү кайра шайлана элек. Ошон үчүн алар бүгүн өз пикирин толук айтып, мыйзам чегинде бир чечим чыгара турган болсо, өйдө жактан аларды сотко өткөзбөй деле коюшу мүмкүн. Ошон үчүн алар бүгүнкү күндө саясий заказды аткарып отурганга. Соттор тандоо кеңеши? Жок, сот кеңеши. Сот системаны тазалай турган бул сот кеңеши. Алар ушул биздин коллегабыз туура эмес иштеп атат. Ал дисциплинарный взыскание кылып, ошолор иштеш керек да көбүнчөсү. Бул Дастанбай Айжигитов баштап турган. Ошол баштап турган кеңеш. Ошолор дагы көбүнчөсү шайлана элек сотторда. Бүгүн эмнеси менен туура эмес болуп калганда, бүт соттордун баарын жаңыртабыз деген уран чабып алып, жары жыл албай, же бери жыл албай, же иштеп аткан соттор мен сот болуп иштешим керек экен деген эме жок. Же жаңы шайланып келгендер дагы мына жана район аралык соттун дагы эмеси ситуациясы подвешенный болуп калды, же кетебизби, же калабызбы деп. Күнүнкүсүн күндө элдер баягы ошо же калам деген, же кетем, батыраак капчыгымды толтура алайын деген соттор болуп, элдер эле эме болуп атат да, баягы араса жолдо калды. Араса жолдо калды. Шамарал мырза, мына сиз жетектеген соттор тандоо кеңешине дагы абдан кысым болуп жатканы айтылды да. Бул кеңештин мүчөсү Урмат Момбеков бүгүн биздин радиого интервью берип жатып, ушул жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков, ушул КСДП фракциясынын мүчөсү Галина Скрипкина, республикачы Тынчтыкбек Шайназаров, Ата журттан Курманбек Осмонов ушул бизге кысым көрсөтүп жатат деп айтты да. Бул жалпы соттор тандоо кеңешине ушундай кысым болуп жатабы? Сиз өзүңүзгө кандай бир кысымдарды сезип жатасыз? Рахмат. Эми мен жеке өзүмө кысымды эч жактан мындай мага кылган жок. Бирок анын үстүнө биз уже 3-чү жыл иштеп жатпайбызбы? Анан ал суроо быйыл эле пайда болду. Быйыл эле. Ал эмне үчүн андай суроо пайда болду? Себеби 26 талапкер боюнча президент бизге талапкерлерди кайрып берген. Анан ошо жогорку кеңешке кат жазганда, могу мыйзамды мындан дагы ачыгыраак иштесин сот тандоо кеңеши, андан башка жанагы бир субъективдүү иштер болуп атат, коррупция деген. Ошон үчүн ошо соттор тандоо кеңешинин мүчөлөрүнүн ичинде. Ичинде. Ошон үчүн ошондой мен шекчип атам. Ошон үчүн бул мыйзамды ондогула деп. Себеби бүгүн бир күндө эле бир таптаза орган пайда боло албайт. Себеби өлкөнүн баары коррупцияга эметилген, батылган. Ошон үчүн биз болсо бүгүнкү күндө ушу мыйзамды жакшыртканга даярбыз. Өзүбүз өз положениябыз бар, ошо положение боюнча да иштеп атабыз. Бирок ошону мыйзам түрүндө ондойлу деп эме берген да. Бул азыр дагы бизде азыр бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Сокулукка чалып атам. Мен суроом Бериңиз. Ритайымга да. Бериңиз. Ритайым, мен сиздин айтканыңыз толугу менен колдойт элем да. Мен ара көп турат да соттор туура мына 3 жылдан бери. Жарым эже берме, кетермен катындай да, мен грубо айтканда.
Анан ошолордон кандай мындай туура чечим күтүшкө болот? Бул пока биз сот системасын тазаламай мамлекет эч убакта алдыга жыла албайт. Мына элдин баары чогулуп атат. Жалаң соттор мынакай 2 революциянын соттордун асабынан болду ушулар. Дагы 3-чү революция калып барат булар. Булар немедленно барып тазалаш керек. Рахмат чоң, бул тазалаш керек дегенге мен оюмча Ритайым да кошулат. Биз президенттик мына аппараттагы ушул реформа арасат жолдо калды, арабөк жолдо калды дегенге кандай карайт? Мына ушул соттор тандоо кеңешинин сунуштап жаткан мыйзам долбооруна кандай өзүнүн салымын кошуп киргизе алат? Ушул боюнча ой бөлүшсөңүз. Манас мырза. Рахмат. Эми асыр бүтүп барысына билгендей болуп, асыр соттор реформа боюнча кеңеши түзүлгөн. Ал кеңеш болсо алгачкы жалаң эле соттор эмес, алардын жумушун жана жарандардын болсо ишти кароо мезгилинде так, ачык жана объективдүү кароон ошого көздөлгөн иштер жүрүп атат. Азыркы мезгилде болсо мурунку жумада болсо соттук кеңештин заседаниясы өттү. Ошол заседанияда болсо эл өкүлдөрүнүн, жогорку кеңештин депутаттарынын бир айрым мыйзам долбоорлору каралды. Мынау соттор тандоо кеңеши кандай мыйзамдык өзгөрүүгө муктаж дейсиз? Булар бир мүмкүн буларды тандоонун жолу өзгөртүлүш керекпи же формасы өзгөртүлүш керекпи? Эмне болуш керек? Бул жерге кандай ошого сунуштар бар силерде? Чыныгы эле өзгөртүш керек. Мындай айтканда кээ бир коомчулуктун өкүлдөрү, мына айтмакчы Рита Рахманова дагы бир айрым массалык каражаттарларда маалымат каражаттарына көп жолу айтылган, соттор кеңеши өтүп атканда субъективдүү моменттер болуп атат. Баягы өзүлөрүнүн баягы ойлоо биринчи, экинчи турда тиешелүү деңгээлине жараша балдарды коюп, келип добушка келгенде ар кандай бир башкача бир жагдайлардын негизинде добуш берип атат деп. Ошого азыркы мезгилде болсо, ошо мен айтып кеткен жанагы мыйзам долбоорлору болсо, ошону четтетүүнү көздөлгөн мыйзам долбоорлор. Рахмат, Ритайым, мына соттор тандоо кеңеши кантип өзгөрүш керек? Бул жерге баягы биз билгенден соттор тандоо кеңешине фракциялар өздөрүнүн адамдарын сунуштайт, алар көз каранды болуп калып жатат, ушулар аркылуу бир басым болуп жатат деген сөздөр мурда дагы айтылган да. Мүмкүн алар катышпаш керекпи же эмне болуш керек? Кандай болуп түзүлүш керек? Негизи биз баягы атка мингенде эле туура эмес кыйшык минип алганбыз да. Анткени себеби ошол соттор тандоо кеңешине элдин өкүлү кирсин дегенде дүйнөлүк практикада баягы өзүнүн авторитетинин сактап пара албаганга барбаган мындай чыган атуулдар кирсе, алар ошондой пара албай мыкты сотторду тандайт дегенге бармакта. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин жогорку кеңеш өзүнүн тандоого мындай эмеси жок экенин, навыктары жок экенин уже көрсөттү. Алар тандоо деген эмне экенин билбейт экен. Алар тандоо десе эле, жарандыкко мынакей мен кошунам, мына менин секретаршам деп туруп эле киргизип салышкан дагы. Эми мейли, эми ошол мыйзамдын негизинде жашаш керек. Булардын өз алдынчылыгын, мына булар сотко кирди, кайра тартып ала албайт деген менен бекиткен да мыйзамда. Эми сот ошол эле жогорку кеңештер баягы өзүлөрүнүн төрөгөн баласын кантип кайра артка тартып аларын билбейт, анткени мыйзамда баары жазылган. Ошон үчүн жанагы кысым көрсөтүп аткан дегенге мен ишенем да. Башка жол жок. Только өзү эле жазып кетиш керек да, мен чыгып кетем деп. Эгер ошентип чыгып кете турган болсо, анда жаңы бир мүчөнү алып келе алат. Но жаңы мүчө менен да бияктан эчтекени чече албайт. Бүгүнкү күндө эмне үчүн биз туң уйкка туруп калганбыз? Мына ошол жерге администрация президенттин өкүлү келгени жакшы болду. Анткени себеби алар мына мыйзамда жазылган, эгер соттор тандоо кеңеши берген талапкерге кандай бир мындай мыйзам бузуу же туура эмес талапкерге туура эмес кандидат келип кала турган болсо, ошонун эмне үчүн бул сот боло албайт деген эмесин жазып туруп артка жибериш керек деген эмеси бар да мыйзамы. Тилекке каршы булар жалпы 26-нын баары жарабайт деп туруп артка жиберишкен. Бул эмнени билдирет? Администрация президенттин аппаратынын же баягы билими деңгээли туура эмес. Президентке кол койдурардын алдында алар ойлош керек болчу. Мына биз азыр 26-нын баарын артка жибергенден кийин кийинки кадамыбыз эмне болот депчи. Июль айында ошентип артка жиберген президент, андан бери 6 жыл өттү, 6 ай өттү. Мынакей эми жаңы жыл болот деп мына баарыбыз деген тиги оливьени даярдай баштаганда
кайра сот реформа жөнүндө сүйлөй баштаганыбыз бул жанагы күндө соттон жабыркалып аткан кишилердин үстүнөн биз мындай анекдот айтып күлүп аткандай болуп атабыз. Алардын күндө тагдыры тебеленип атат. А биз 6 айга чейин унчукпайбыз дагы, анан 6 айдан кийин апей баягы сот реформабыз бар эмес беле деп эми жаңы жылдын астында кайра ушул теманы көтөрүп атабыз. Бизде бир угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Атыңызды айтып сурооңуз болсо берсең. Атым Жылдызбек, коомдук ишмер болом да. Ритайым. Мен алло. Айта бериңиз. Айтайын деген мындай да, соттор деген бул бийликтин бир бутагы болгондон кийин биз мисалы көптөгөн биздин Кыргыздын карапайым жарандары ушул соттордон туура чечим кабыл алсын. Булар адамдын турмушуна, ушунун тагдырына точка кое турган адамдар. Анан кийин биз айтарбыз, сизге мен кошулам да, себеби мына сотторду шайлоо боюнча баягы адбор боюнча туура эмес болуп калды да. Муну телесынак аркылуу эле көрсөтсө болмок, мынчалык көп эмес да. Ушуларды көрүп, жарандык коом көрүп ошого баа берсек, мына араңардан деле соттолгондор деле чыгып атпайбы? Ошондуктан мен ойлойм да, мына фракциялардан көрсөткөндөр турайды да, ушулар басымдуулук кылат. Биз сени шайладык эле, сен эмне үчүн кылып атасың? Мен андай көз каранды кылып шайлашыбыз керек да, себеби соттон көз каранды болуш керек, эч кимге. Көз каранды эмес болуш керек. Ошо көз каранды эмес болуш керек эч кимге. Рахмат, биз талкуубузду улантабыз. Кыргызстандагы сот системасын талкуулап жатабыз. Ага соттор тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Майчиев, коомдук иликтөө институтунун башчысы Рита Карасартова жана президенттик аппараттын соттук укуктук бөлүмдөр башкармалыгынын эксперти Манас Арабаев катышып жатат. Талкууну мен Айданбек Акмат уулу алып барып жатам. Азыр эле биздин мына угарманыбыз дагы үн кошту. Рита айымдын сөзүнө баягы сотторду тандоо кеңешинин мүчөлөрү кандай эркин болуш керектиги жөнүндө. Шамарал мырза, сиздерде кандай сунуш бар? Кантип соттор тандоо кеңеши парламенттен дагы башка жактан дагы көз карандысыз? Мына Рита айым айткандай, билими деңгээли жакшы, авторитети күчтүү, анан пара алганда мындай бир өзүнө өтө жогору койгон, пара алууну бир кемсинтүү, адамдык, инсандык бир сапатын кемсинтүү катары баалаган инсандарды кантип алып келе алабыз? Эми биринчиден жанагы пара алуу дегенде абдан мындай көп эметип койгондо ушул эле болот депчи. Себеби бүгүнкү күндө 615 талапкер болду. Ошо 615 талапкердин 138и шайланды. Анан тандоо деген бул өзү чыр болот. Орун жана мен айткандай 138 эле орунга шайланды, 615 талапкер болду. Ошон үчүн орун аз да, талапкерлер көп. Ошон үчүн бул дайымда чыр менен пайда болот. Экинчиден, бу жерде жанагы позитивный жагы эмнеси бар? Канча болсо дагы 138ти тандадык. Алар иштеп атат. Тиги биздин иш болсо бүгүнкү күндө эмне жаны болду? Бул ачык иштелет. Себеби бу Рита айым да жанында отурат, өздөрү мониторинг кылышты. Ар бир биздин жыйынга журналисттер жана ар бир жаран же НПО катышат. Тандоону өзгөртүү үчүн сиздердин мындай көз карандысыңызды Биздики азыр бүгүнкү күндө ошону бир эле эмени чыр болуп аткан жанагы добуш берүү. Ошо добуш берүүнү азыркы мыйзамдын долбоорунда алынган. 3 тур болот, 3 маектөшү болот. Биринчи турда жоопко, суроолорго жооп беришет, экинчи турда дил баян жазышат, жазуу түрүндө жана ОЗК айтып беришет. Үчүнчүдө жанагы кесипкөй маанилүү сапаттарын аныктайбыз. Анан бирок жанагы добуш бергенде анын жакшы жагы кайсы болчу? Себеби мыйзамда жазылган 30% бир полдо болсок да, же эркек же аял. Аны болсо добуш менен эле мындай эметсе болот да, 30 кишини киргизсе болот. Себеби, например, мисалы 8 орун болсо, 8 эркек болуп калышы мүмкүн же аял болуп калышсын. Ошон үчүн аны добуш менен эле 30% эметсе болот. Андан башка 25-пункт бар. Баягы ош окуя боюнча чыккан постановление бар да, тиги жогорку кеңештен. Ошол жакта жазылган. Дагы мындан башка эмени карашсак, национальности и региондучу. Ошого атайын биздин сот тандоо кеңешине эметилгенде бул эми тандоо кеңешинин алдында турган бир өзүнчө бир шарттар аткан. Шарттар. Кечирет, бизде бир угарманыбыз күтүп калды. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы. Мен мына могу реформа боюнча суроо берейин дедим эле. Бишкектен Венера, Бишкектин жашоочусумун. Мына
мен азыр реформа эч кандай жыйынтык деле жок. Себеби сот азыр өзүбүздүн башыбыздан өтүп атат. Мен жолдошум соттошуп атат да, ошол Шамарал Мачиев мырзага барып мен жолдошум жолугуптур дагы ошол сот судьялардын иштери боюнча көрсөтүптүр. Тиги эме коррупция көрүнүп турат ошол жердечи, эмеде доказательство чоң көрүнүп турат, ор коюп көрүнүп турса дагы ошол судьялардын баарын сот өткөрүп жибериптир да. Азыр ошол эле судьялар иштеп атышат. Горшковская, Мурзалиева деген эмелерчи. Ал биз эле эмес, эгер биз жалгыз болсок, ойлойт элек биздин эмебиз чечилмек беле депчи. Интернеттен окуп атсак, ошо Мурзалиева, Горшковская, Албановага толтура эмелер жүрөт да, баягы жалоптарчы. Ошолорду эмесин кылбай туруп өткөрүп жибергендерине мен таң калам да. Ошо эч кандай Мачиев мырзага эч кандай ишенич деле жок. Шамарал мырза, мынабу аскердик сотко дагы бир 3 ирет соттолгон кишинин өтүп калышы сиздердин элеңиздерден эмне себеп болду буга? Мен биринчиден жанагы суроого жооп берейин. Бүгүнкү күндө 2879 арыз бар сотторго. Анан арыздар ар кандай болот да, себеби кээ сотторго биз чара колдоно албайбыз. Аны болсо сот кеңеши колдонот. Биз болсо тандоо кеңеш. Биз аларды жумуштан алып коюп, бизге тандоого келгенде ошо арыздарды баарын окуйбуз. Баары канча арыз, 20 арыз болобу, 40 арыз болобу. Анан арыздардын арасында мындай арыз бар да, бул чечим туура эмес чыккан деп. Биз болсо ага баа бере албайбыз. Ал туура чыкты, туура эмес чыктыбы? Биз ошого ошо талапкерге ошо суроону беребиз. Бул чечим боюнча кандай болду деп. Анан талапкер айтат, бул чечим боюнча жогорку сот күчтө калтырды деп. Эгер жогорку сот күчтө калтырса, биз аны күнөөлөбөйбүз да. Тиги мындай арыз бар экен, сен жаман талапкерсиң деп. Бул биринчи маселе. Анан экинчи суроону сиз Биз аскердик сотко аскер сотто жанагы соттолбогон деп, соттолгон сот өттү деген ал мындай. Себеби биздин эмеге запрос жиберебиз да, информационный центр бар. Запростон ошо соттолбогон деп, ошодон эки соттолгон деп бизге маалымат келди. Биз андан башка да чара колдоно албайбыз. Бизде мындай бир опер работниктер, андан башка да текшериш мүмкүнчүлүгү жок да. Рахмат, Ритайым, мынабу жогорку бийликте, парламенттеги адамдардын ушул соттордун сот тандоо кеңешинин ишине кийлигиши боюнча бир чара көрүлүш керекпи? Булардын ишине коом тарабынан баа берилиш керекпи? Кандай бир чара көрүлүш керекпи же ушул бойдон эле кала бериш керекпи бул? Сөзсүз түрдө буну деген чече турган нерсе, анткени себеби мыйзам чыгаруу, аткаруу, анан тиги сот бийлиги бул 3 баягы өз алдынча бийлик, бири-бирине кысым көрсөтпөш керек. Тилекке каршы биз баягы парламенттик мамлекет десек эле мыйзам чыгаруу бийлигин өзлөрүн сотто кылып ийгиси келет да. Бизде ошондой даже фактыларыбыз бар да, биз жакында аны жазып чыгабыз. Баягы чечимдер мындай чыгып келаткан чечимге депутат эмне үчүн силер муну карабайсыңар, муну карагыла деп жазып койсо, прям депутаттын катын эле алып туруп эле өзүнүн чечимине киргизип туруп таптакыр эле тескери чыгарып койгон чечимдер да бар да. То есть бүгүнкү күндө 120 депутат ошол сотторду өзүнүн сот болуп алгысы келгендерде көрүнүштөр бар да. Ошон үчүн мен ишенем. Бирок мындай да, депутаттар деңгээли ар кандай, иштеген мөөнөтү ар кандай, ошого жол бербегенге жанагы соттор өзлөрү туруштук бериш керек да. Ошон үчүн соттор тандоо азыр эми ачык айтылган факты боюнча да бир чара көрүлүш керекпи, эмне болсо же ушул бойдон кала бериш керекпи? Маселен, соттор тандоо кеңешинин мүчөсү айтып атат, бизге төрага ушундай кысым көрсөтүп атат, бул мындай кысым көрсөтүп атат. Эми ал доказательный базасы жок болсо керек, билбейм, андай кысым көрсөтсө деле баягы аны же жазып алган бир камера менен бир нерсе болуш керек да. Мен аны кантип баягы жоопкерчиликке тартарын билбейм, бирок ошондой нерселер тартылса кийин баягы телефонное право деп ай сен баланчага телефон чалсаң сенин телефонуң түшүп калат да, буну давление катары биз көрөбүз деп айта турган болсо, анда ошол мыйзамга таянып туруп депутаттарды жоопкерчиликке тартмакпыз. Антип кысым көрсөткөнүн бүгүн же далилдеп бере албайт болуш керек деген ойдо да. Мен Манас мырзага суроо, мына президент Алмазбек Атамбаев кече маалымат жыйынында ошо маалымат каражаттарынын жазышына караганда ошо айрым судьялардын камалып жатканын, кармалып жатканын сот реформасы катары айтып жатат да, ошо мына ийгиликтүү жүрүп атканы деп. Манас мырза, сиздер ушул камоону сот реформасы деп жатасыздарбы же башка бир мындай бир концепция барбы, же мына иштерди мындай бүтүргөндө моундай биз көз каранды сот алабыз дегенби? Ооба, туура.
жалаң эле сотторго жоопкерчилигине тартуу эмес, эми анын баягы мындай да жоопкерчиликке түрткөнү чечиш керек да, негизгисинчи. Азыр болсо айтылып атат, мына вот соттор тандоо кеңеши болсо жумушуна кичине туура эмес караштар болуп атат. Алгачкы айтып кеткенде бул жогорку кеңештен дагы айрым эл өкүлдөрү болсо кысымдык көрсөтөт деп. Ошонун баарысын четтетүүнүн баарысы ошол болсо соттук реформанын ичинде мыйзамды түздөө, жагдайларды эметип, азыр болсо мындай маселелер туруп атат. Сот отурумунда болсо тиешелүү аудио жана видео сүрөттөрүлөр болсун депчи. Анткени болсо көбүнчөсү ошолор качан аткарылат? Эми аны болсо тиешелүү каражаттар табылган мезгилде, баягы силер бүтүп барыңар эле билесиңер, бюджетте болсо бизде каражаттар тартыш болуп атат. Ошонун негизинде тиешелүү убакытта баягы акча каражат табылса, Кудай буйрса, ал дагы ишке ашар деп ойлойбуз. Ушул маселе боюнча бир айтып кетким келет да, вот бизде бюджетте акча жок деп айтканы менен ар бир министерствода и даже сот системага жанагы эме в рамках развития тысячелетия депчи 5 миллион доллар каралганда 26 сотко ошондой суси правосудие деген система кирилген, но тилекке каршы ал иштебей эле. Биздики эмнеси жакшы да, чет өлкөдөн келген акчаны хаппетип эле алып алышат. Ал Кыргызстанга кандай кереги тиет, эмне кылабыз дегенде эч ким карабайт. Бир фирма менен ал акчаны жеп бүткөндөн кийин ошол акча мойнубузга келип түштү, бир дагы сотто ошол система иштебей эле. Жоопкерчиликке тартпайбы ал киши, ошол системаны ким киргизген? Анан ким бюджетке жакын турса ошол чечкенде эле болуп атат. Мына президенттик аппаратка ашыкча 300 миллион сомго чейин баягы чегерилген бюджеттен ашыкча каражат келиптир. Биздин ушул сотторду ушундай видео, аудио немелер менен камсыз кылганга каражат таппайт экенбиз да. Жок, эми андай демилгенди эле көтөргөн туура эмесирээк деп ойлойм. Анткени болсо соттук мына азыркы убакытта болсо соттордун баягы айлык акысын көбөйтүү маселеси туруп аткан эң зарыл эме. Сот аппаратында туруп аткан ошо маселелер болчу. Мына силер билгендей, сентябрь айында болуш керек эле өкмөт тарабынан токтом кабыл алып, токтомдун негизинде тиешелүү айлык акылар көбөйгөн, аппараттын айлыктары көбөйгөн. Биздин маалымат боюнча азыркы кезде ушул мына төмөнкү сот инстанциядагы судьялар 15 миң, анан жогорку сот бир 25 миң, 30 миңге чейин алды. Ушул көтөрүлгөн ушулбу? Ал кичине туура эмес маалымат болуш керек сиздерде. Азыркы мезгилде болсо жергиликтүү соттор болсо 25 миңге чейин алышат. Жогорку соттор болсо тиешелүү ошол эле кыска ортосунда бир 50-60% болсо алган зарплатасы ошого көбөйгөн болчу. Бул ушундай болду да, Ритайым, көбөйдү азыр. Негизи көбөйгөндө ушунча пайызга көбөйдүк деп айтканы менен мен соттордуку канча алат экенин билбейм, баягы сурагандан тартынам да, вот работниктерин сурасам 1000 сомго көбөйдү деди. Буга чейин 3 миң алса, азыр 4 миң Бишкек үчүн. Сот арачыларын качан киргизебиз? Убактыбыз аз калды да, сот арачылар дагы мына суд присяжный дегендер аябай ушул дагы керек. Аны 15-жылга жылдырып коюшту, тилекке каршы акча каражат жок деп эле артка жылдырып барышат, но бул баягы жарандык коомдун баягы сотту отправление правосудия деп коет, ошонун эмеси да, баягы катышкандыгы. Тилекке каршы акча жок деп эле жылдыра берсек, биз эч качан присяжныйды киргизе албайбыз. Жок дегенде бир соттон баштап, анан ошонун тажрыйбасы, туура эмес иштегендери кандай болот экен деп киргизе берсек деле болмок да. Аны жалпысынан бүт баарын сразу таркатпай эле пилот кылып бир сотко киргизипчи, аны жасаган жок, 15-жылга жылдырып сашкан. Качан реформа дегенибиз дагы эле созулуп жатат экен да, мындай алганда. Бир орунда турмак тургай артка кетип баратабыз бүгүнкү күндөчү. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биз Кыргызстандагы сот системасын реформалоо маселесин талкуулаганга аракет жасадык. Ага соттор тандоо кеңешинин төрагасы Шамарал Майчиев, Коомдук иликтөө институтунун башчысы Рита Карасартова жана президенттик аппараттын соттук укуктук бөлүмдөр башкармалыгынын кызматкери Манас Арабаев катышты. Талкууну мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Ушу менен биздин кечки 6-дагы 1 сааттык программабыз дагы соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.